Жумгал району Кызылкоргон айылы. Анан калган келген төртөөбү изоляторда бул жакта экен да. Тиякта изоляторда жатып карантинде. Анан келишиптир, бирок азыр да биякта карантинде экен. Эртең менен Айымканжа келип текшерип кетти дейт. Айымканжаны биз таппай калдык. Биякта Айымканжа текшерген аппарат жок да, аппарат келген эмес да. Күнүнө да дене табы көтөрүлбөй табы ошону текшерип коюш керек экен. Айымканжадан сурай элсек, Айымканжа жок экен. Анан биздин талабыбыз мындан кийинки келген немелерге каршыбыз. Gelmesin. Yok bunlarda geçsin bunlarda. Geçsin bunlarda. Yok Günüge tekşerip bunlarda geçsin bunlar. Bizde de demesi gerek, salamatlığı gerek. Bizde tekşerip aparat çok da var. Kayak mı aparat? Bizge el bolsa kırılıp kalsa mı? Temperaturanı tekşerip mi? Jol menen kim basar? Atayın aparatını tekşerip Geçsin. Aeroporttan bu çıkan emede Oz жоқ деген emede Oz жоқ деген. Giyintilerin oşanteyiz. Giyintilerin tiyaktan Bişek'ten 14 gün karmap durup andan keyin alıp geliyoruz. Ya kaç? Vatemne koygundu. Ana неменно өрнөккө келип алып бизден жактыр ушул жакка карантин. Karantinde bular. Geçsine daha çıkır. Al git. Anda сұрақ koy. Karantin bolsun. Жол куруучулар жарандар болгондуктан алар биздин Кыргызстанга келип курулуш иштерин баштайбыз дегенде жергиликтүү тургундар каршы чыгып атат. Çıkarma. Gelgen kutayla. Geçsin. Sala ol. Olmazsa ötüyorsan. Маска шундай, маска. Кыргызстанда маска жок да. Бер карсаңар, буга чейинчи биз өзүбүз жоошпуз да. Өткөндө Алёш аял экөө келген учурда эле ушуну кылышыбыз керек болчу ушул нерсени. Алёш аял экөө канчадан бери Булар ошо Уханды шаардан келип атпайбы именно ошо карантин чыгып эмеден чыккан. ошол Алёш аял экөө канчадан бери Булар geçsin de. А бизге жоошубуз Жергиликтүү тургундар жолдун курулуш иштерине каршы. Азыр мекеме жетекчилери да келип түшүндүрүү иштерин жүргүзөт экен. Бизге чынында жолдун эмес адамдын өмүрү кымбат да. Катармачысы менен ушундактагы Кытай жаранын ушул компаниянын жетекчиси. Кой, неттегиле провокация кылбагыла. Береле тургула, аяка тийбегиле. Ооба, бере кенчеле туруп тургула. Болду, айтылды кетет. Ооба, кел береле туруп тургула. Калежи, прямой эфирдебиз да Facebook'та. Эме да, берге чогулган максатын бир сыйра түшүндүрүп коесузбу? Бул жерге чогулганыбыздын себеби бул жерге Кытайдан 4 киши келиптир. Могу акыркы күнү. 8 болуш керек, 8. Жана катчынын жазган маалыматы боюнча 4 киши деп атат. 4 киши деп айтат. Азыр да 4 киши деп угуп чыктык тил жерден. Анан ушул жерден карантин өткөрүп атабыз дейт. 14 күндүк карантинде. Америкада изолятордо 14 күн болгон жок. Биз ошого нааразы болуп бул жерге келбешин, мындан кийинки Кытайлар да келбешин талап кылып турат дейли. Пока карантин бүткүчө, Бүткүчөктү. Рахмат. Бүткүчөктү.
Нурбек, прямой эфирдебиз Facebook'ta. Негизинде туура эмес. Биздин айылда фапта бир бет кап жок, анан каяктан анан бир бет кап жок, 5 сомдук. Bu FAP'ta. Фапта анан каяктан анан гарантия беришет буларга. Биздин бийликте акмакчылык болчу. Буларга азыр талабыңар кандай болуп атат? Талап кетсин. Бул 27 күн карантинде экен, эмне үчүн бияка келермен бияка айылга отуруп. Бул акыркы келгендер, Келгендер, жүрбөй калды, бир ай карантин болуп анан кетиш керек. Буга бир айдан кийин билет ким оор өзү. Рахмат. Провокация кылбагыла, провокацияга алдырбагыла. Болбойт провокация, бирок кетсин. Чек араны коргогон Алайлагыла. China Road компаниясы. Түндүк түштүк. Жөнөп кетсе жакшы. Альтернативалык жолдун куруучулары болчу. Экинчи фазасы. Экинчи фазабы бияка? Экинчи фазасы. Менеже, сиз да оюңузду айтып прямой эфирдебиз Facebook'ta. Акциянын жүрүшү. Акциянын жүрүшү эл ушу Кытай келбесин деп талап кылып атат. Элдин айтканы туура болуп атат. Себеби дегенде бийликке ишенүү жок да. Бийликте 14 күн булар карантинде жатып, изоляторда жатып, келгенине эл ишенбейт. Ишениш кыйын болуп атат. Жана кагазда бар экен ошол? Кагазда булар таза деген кат бар экен. Биздин Кыргызстандын эмелери таза деп чыгарган, Таза деп чыгарган кагаз бар экен. Бирок эл ишенбейт. Себеби булар эле эмес, мунун аркасынан дагы карантинге жатып Кытайдан келет деген жумушчулар бар. Эл ушуга каршы. Азыр чаектин мекеме жетекчилери. Жок, чаекте даже азыр аптекаларда бет кап жок да. Бет кап. Туура. Башка коргонууну жөн эле коелу. Анан элдин булай талап кылганы туура болуп атат. 3-4 күн мурун келип санэпидстанциядан, больницадан келип, анализ алып кетип атпайбы? Маалыматыңыз барбы ошойчу? Жок, билбейм. Ошон үчүн Айымкан-жеге барганбыз, бирок Айымкан-жени таппай калдык. Вызов менен чыгып кетти. Рахмат. Жумгал району Кызыл Коргон айылы. China Road компаниясы, жол курган компания. Тынчтык Алтымышев, жол. Маска жок. Градустик жок вообще. Болот мырза. Болот мырза, прямой эфирдебиз Facebook'ta. Сиз ушул жакта иштейсиңерби? Коркунуч жокпу эч кандай? Кытайдан алган жол элес. Өзүнчө. Байкагыла сактооңуздар, маска кийиңиздер. Рустам мырза. Агын элдер. Facebook'ta прямой эфирдебиз. Прямой эфирдебиз. Акциянын жүрүшүн айтып койсуңар, эмне максат менен? Эми ушу эл менен келдик, ушу келген кытайларды кайра кетсин же аябай текшерилип дарыланып келсин деген талап. 14 күндүк изолятордо жатышын талап кылып атасыздар да. Андан кийинки келе турган кытайларга Алардын убактылуу карантин тыюу салсын дегендей максатта чогулдуңар, ошол эле. Киргизбей туруш керек пока ол. Дагы улам уккандар мынтип келип атышат, кеч болсо да. Улам кечиккендери соц тармактан көргөндөр азыр келип атышат.
Сиз эфирде өчүрбөй туруңду суранып атсак биякта чогулган адамдар.